Айпери Медет кызы 27 мартта Ташкент шаарында өтө турган профессионал күрөш лигасынын кезектеги мелдешине катышат. Анда ал Олимпиаданын учурдагы чемпиону жапониялык Юка Кагаме менен беттешет. Буга чейин эки спортчу бири-бири менен 4 жолу беттешип, ар биринде 2ден жеңиш бар. Алар алгачкы жолу 2019-жылы 23 жашка чейинкилер арасындагы дүйнө чемпионатынын жарым финалында кезгелишкен. Финалдык жолдомо үчүн күрөштө Кагаме 8-3 айырмасында жеңүүчү болуп чыккан. 2022-жылы Азия чемпионатында балбандар 2 жолу күрөшкөн. Алгач тайпалык баскычта Айпери 7 эсебинде күчтүү болуп чыкса, финалда кыргыз балбаны 5-3 айырмасында уткан. Алардын акыркы беттеши 2023-жылдагы дүйнөлүк чемпионаттын финалында болуп, анда Кагаме 8-0 эсебинде жеңишке жеткен. Айпери жаракат алып күрөшүн уланта алган эмес. Жапон балбаны 2024-жылы Париж Олимпиадасында чемпион болгон, бирок ошондон бери мелдештерге катышкан эмес. Ал эми Айпери Францияда 5-орунду ээлегенден кийин Азия чемпионатында жана ислам оюндарында алтын, дүйнөлүк чемпионатта күмүш медаль уттум.